Дагы жол урматтуу мекендештер, Ала тоонун этегинде Бишкектин чекесинде жайгашкан Ак Кулат майданынан салам айтабыз. Жана көк бөрү боюнча Чүй жана Талас ынтымагы аталышындагы ушул эки облустун мыкты командаларынын ортосунда болуп жаткан республикалык мелдешти көрүүгө чакырабыз. Бүгүн жарым финалдык беттештерге ортоктош болобуз. Анын биринчи эрөөлүндө Чүй облусунун намысын талашуу үчүн Жайыл району курама командасы дагы бир күчтүү жааттардын бири Талас облусунан келген Кара Буура курама командасына каршы ойнойт. Бул эки команданын тең албетте оюнчулары окумуштуудай мыкты даярдыкта келгендигин буга чейинки оюндарда тастыктап көрсөтүштү. Алар биринчи чейрек финалдык оюндарын абдан бир ишенимдүү түрдө жыйынтыктагандыгын дагы көргөн жайыбыз бар. Бүгүн демек абдан кызыктуу оюнга ортоктош болобуз деп мен сиздерди ишендирип кете алам, урматтуу мекендештер. Андыктан КТРК Спорт каналынан эч кайда алыстабай туруңуздар. Алдыңкы 60 мүнөттөй убакыттагы эрөөл өтө жогорку деңгээлде орун алаарынан шегим жок. Акырындап курамдарды тааныштырып баштайлы. Азыр көк кийим менен ортого чыккан бул Талас облусунан келген Кара Буура курама командасы. Аларды тааныштыра турган болсок, биринчи катар саны менен команда капитаны Карыпбек Ешиев Рембо менен ойнойт. Андан ары экинчи Нияз Мадалбек уулу Тору, үчүнчү Медияр Абдылда уулу Кобра, төртүнчү Жакшылык Руслан уулу Максим, бешинчи Бактияр Жабагиев Актилек, алтынчы Орозбек Эркинбеков Острый, жетинчи Тилек Эсенбаев КамАЗ, сегизинчи Данияр Искендеров Арматура, 9-чу Бакыт Төлөгөн уулу Тайгашка, 10-чу Урмат Раушан уулу Ахилес, 11-чи Нуржан Мелисбек уулу Торнадо жана 11-чи Кушчубай Илис уулу Золотой. Албетте, оюнчуларды сиздер көбүн тааныдыңыздар, аты чыгып калган улакчылар. Ал эми аларга каршы дагы бир күчтүү жаат оюн алып барат. Жайыл курама командасы биринчи катар саны менен Улан Солтонов оюн өткөрөт. Андан ары Кубаныч Султан уулу экинчи катар санында, үчүнчү Элдияр Тургунбеков, төртүнчү Сыргак Ногоев, бешинчи Фархат Бейшекеев, алтынчы Аскат Аскаров, жетинчи Султан Урсланов, сегизинчи Өмүр Сагынбек уулу, тогузунчу Адам Курамаев, жана ошондой эле 10-чу Рустам Тыналиев, 11-чи Таштемир Жекшенов, 12-чи Иса Мокеев. Команданын башкы насаатчысы Канат Сыдыков. Мына ушул оюнчулар буйруса алдыңкы оюнда өздөрүнүн эң бир күчтүү жагын көрсөтөрүнөн биздин шегибиз жок. Себеби Кара Буура дагы ошол эле мезгилде Жайыл командасы дагы укмуштуудай бир мыкты маанайда келгендигин көрүүдөбүз. Карыпбек Ешиев баарыңыздар жакшы билгендей Таластын ынтымак командасында ойноп жүргөн эң бир мыкты оюнчулардын бири. Өз учурунда аны Каска деген кайман аты менен дагы жакшы таанып жүргөн жайыбыз бар. Андан сырткары мына курама командада ойногон Кара Буура командасынан ошол эле Урмат Раушан уулун көрүүдөбүз. Андан сырткары буга чейин өзүн өтө жакшы жагынан көрсөтүп жүргөн
Кушчубай Илис уулу, Бактияр Жабагиев сыяктуу оюнчулар бар. Жаш оюнчуларга да ушундай тажрыйбалуу оюнчулар өздөрүнүн жакшы бир жардамын көрсөтөт деген ишенимим бар. Ошол эле мезгилде жекеме жеке чыгууда эч кимге жаа бербеген Ахиллес аты дагы аргымагы дагы дал ушул Кара Бура командасы үчүн ойноорун белгилеп коюшубуз керек. Ал эми Жайыл району курама командасына келе турган болсок, алардын эң башкы жылдызы бул Рустам Тыналиев экени талашсыз. Рустам Тыналиев курама командадагы эң бир улакчылардын бири, кыргыз көкбөрүнүн тарыхындагы аты чыккан эң бир атактуу чабуулчулардын бири экендигин жакшы билебиз. Сөзсүз түрдө Жайыл командасы дал ушундай оюнчуларынын плюс жактарын колдонуш керек деген ишенимибиз бар. Андан сырткары мына Аскат Аскаров кече күнү бир аз жаракат алды деген дагы сөздөр айтылган. Азырынча анын оюнга чыгар-чыкпашы дагы да болсо бизге беймаалым. Аскат Аскаров дагы Кыргызстандагы эң бир аты чыгып калган мыкты оюнчулардын бири экендигин жакшы билебиз. Ошондой эле мынакей Кубаныч Султан уулу бул оюнчубузду дагы абдан көбүңүздөр жакшы таанып калгансыздар. Өлкөбүздөгү эң бир белгилүү улакчылардын катарына кирет. Ошол эле мезгилде андан башка тажрыйбалуу мына Улан Солтоновду дагы белгилеп коюшубуз керек. Көп жылдардан бери ушул көкбөрү жаатында көзгө көрүнүп келет. Ал эми Таштемир Жекшенов, Иса Мокеев, андан сырткары жана башка жаш улакчылар дагы сөзсүз түрдө бүгүн өздөрүн мүмкүн болушунча жакшы жагынан көрсөтүүгө аракетин көрөт. Эми мынакей келиңиздер, улак алдыга коюлду жана беттеш башталды. Аскат Аскаровдун талаага чыккандыгын көрдүк, урматтуу мекендештер. Жаракатына карабастан Аскат Аскаров бүгүн өз оюнун өткөрүүгө даяр. Кеттик эмесе, урматтуу мекендештер. Жайыл жана Кара Бура курама командаларынын ортосундагы супер классикого ортоктош болобуз. Азыр Аскат Аскаров жерден улакты эңип алууга жетишти жана өзү чабуулду көздөй жөнөгөндүгүн көрүүдөбүз. Байкай туралы 6-номердеги Аскат Аскаровду азырынча Кара Бура командасынын оюнчулары жакшы эле тосууда. Анткени менен Аскат Аскаров сөзсүз түрдө бош бир аймакка чыгуунун айласын издейт, өзүнүн жарым аянты аркылуу айланып келүүнүн жолун издеп жаткан чагы Аскат Аскаров байкай туралы. Дагы да болсо ал чабуулда жана Кара Бура командасынын оюнчулары азырынча коргонууда да мыкты, бирок Аскат Аскаровго кимдир бирөө жардамга келе турган болсо, анда алгачкы салым ушул жерде көрүнүшү мүмкүн. Дагы да болсо Аскат Аскаров чабуулда жана эсеп сандары ачылды. Эсеп сандары ачылды. Аскат Аскаров, мынакей караңыздарчы. Чыныгы кыргыздын эрктүүлүгү дал ушул мырзада бар экендигин биз көрүүдөбүз. Кече күнү кабыргасын бир аз оорутуп алгандыгына карабастан, жаракаты бар экендигине карабастан, бүгүнкү беттеште алгачкы улакты салып отурат. Бул оюнчунун мыкты экендигин чамамда эле көп жолу көрөт чыгарбыз. Кара Бура командасынын оюнчулары эми эмне менен жооп кайтарар болду экен. Бул болгону беттештин башы, али кызыктын баары алдыда. Рустам Тыналиев азыр жерден улак теңип алгандыгын көрдүк жана бош аймактар бар болчу болгону кичинекей коридордон. Бул жолу Рустам Тыналиев чыга алган жок. Анткени менен Тыналиев Рустам дагы да болсо өз командасын алдыга сүрөп бара жаткан чагы байкай туралы. Рустам Тыналиев сөзсүз түрдө ага азыр өз командалаштарынан жардам керек. Болбосо Кара Бура командасынын оюнчулары Рустам Тыналиевди таптакыр тайгазанга жолотпой коюшу дагы мүмкүн. Аскат Аскаров сыяктанып, Рустам Тыналиев дагы азыр өзүнүн жарым аянтына барып, андан кийинки чабуулду өнүктүрүүнүн айласын издейт. Байкай туралы
Сүрме топ менен чыгарууга аракеттенген Кара Бура командасы, бирок Рустам Тыналиев караңыздарчы өзүнүн мыктылыгын ушул жерде дагы тастыктоого аракеттенип бир жолу качып чыгууга дагы жетишкендигин көрдүк. Эми Тыналиев Рустам экинчи толкундагы жүрүштө өнүктүрөт. Аскат Аскаровго өткөрүп берүүгө дагы кандайдыр бир деңгээлде ойлонду окшойт. Азыр Рустам Тыналиев 3 оюнчунун ортосунда, бирок бул жолу дагы Рустам өзүнүн мыкты экендигин көрсөтүүдө. Байкай туралы, азырынча көк кийимчендер коргонууда жаман эмес, бирок Рустам Тыналиевди тайгазанга жакын жолотуу бул өтө чоң жаңылыштык, урматтуу мекендештер. Себеби ал тайгазандын түйүнө бара турган болсо, кайдан жайдан мен билбейм, бирок анын күчү жетет. Кандай болсо дагы улакты тайгазанга салып коюуга сөзсүз түрдө азыр Рустам Тыналиев өзүнүн өнөктөшүнө балким өткөрүп бериш керек. Азыр алды ачык жана Рустам Тыналиев эсеп сандарын 2 эселентип салды. Мына ошентип Кара Бура командасы канчалык коргонууда мыкты болбосун, бирок Рустам Тыналиев эсеп сандарын 2-0 жеткирип койду. Азырынча Жайыл району курама командасы жайгашкан Тайгазанга бир дагы из бар эле, урматтуу мекендештер. Эми из бар, бирок ал оюнга чейинки издер. Оюн башталгандан бери биз ал жакка же болбосо Жайыл командасынын Тайгазанын уюштурулган чабуулга ортоктош боло элекпиз. Азыр 3 жолу биринчи болуп Жайыл командасынын оюнчулары улакка эңип көрдү. Бул болсо дагы да болсо коргонууда кандайдыр бир алсыз чекиттер бар экендигин көрсөтүүдө Кара Бура командасы. Анткени менен 4-номердеги Кара Бура командасынын оюнчусу жерден улакты эңип алууга жетишкен. Жакшылык Руслан уулу азыр оң такымга мыктылап баскан соң Жакшылык Руслан уулу өзү чабуулга чыгышы мүмкүн. Алды ачык жана эсеп сандарын кыскартууга да мүмкүнчүлүк бар, бирок ага өз учурунда Жайыл командасынын коргоочулары жетип барды. Сүрмө топ менен азыр Жакшылык Руслан уулу чыгарууга аракеттенишкен, бирок Азамат Жакшылык Руслан уулу эсеп сандарын кыскартты. Эң бир кооз беттеш болор мен сиздерге оюн башында айткан болчумун, жана сөзүм азыр оюн жүрүшүндө тастыкталууда. Эсеп сандары 2-1. Кара Бура командасы мына айырманы кыскартууга дароо эле жетише алды. Эми алардын башкы максаты эсеп сандарын теңөө, андан кийин алдыга чыгуу. Байкай туралы, эки команданын тең коргонуусу али бизди кубандыра элек. 2-1. Рустам Тыналиев биринчи болуп эңди, андан кийин байкасак Аскат Аскаров кайрадан жерден улакты эңип алгандыгын көрдүк. Аскат Аскаровдун улакты алуусу бул Кара Бура командасынын коргонуусу үчүн эң чоң көйгөй экендиги талашсыз. Жана Аскат Аскаров эми ушул жерден бош аймактарды издеп, андан ары аттын ылдамдыгын өрчүтүүдө. Байкай туралы, коргонуу жаман эмес азырынча, бирок Аскат Аскаров андан кем калбайт, урматтуу мекендештер. Ой, бош калды жана Аскат Аскаров эсеп сандарын 3-1-ге өзгөртүп койгон чагы. Караңыздарчы, кандай гана керемет беттеш. Мындай оюн чындыгында коргонуусу Карпбек Ишиев башында турган команда үчүн өтө начар десек болот азырынча. Себеби ар бир чабуулду Кара Бура командасы өткөрүп коюуда. Мына ушундай кызыктуу беттеш. Жана кайрадан Жайыл району курама командасынын оюнчулары улак менен. Азыр байкай туралы, улак салынды дегенди түшүндүрбөйт бул Таштемир Жекшенов. Азыр дагы бир мыкты улакчылардын бири Таштемир Жекшенов жана эсеп сандарын 4-1-ге өзгөрттү, урматтуу мекендештер. Официалдуу түрдө, расмий түрдө ал улакты Тайгазан ортосуна салды. Кече күнү, урматтуу мекендештер,
Бишкек шаарында катуу шамал болуп, анын артынан кар жаады. Ошол карда бир аз Кара Бура командасынын оюнчулары үшүп калгандай. Дагы да болсо жылы элек алар. Көрө туралы, коргонууда өтө начар. Ортодогу калыс башынан улаа үчүн командаларды коюп жиберет. Жана белги берилди, эми ким биринчи болуп эңе алат? Рустам Тыналиев. Жок, жетишкен жок. Кайрадан Рустам Тыналиев, урматтуу мекендештер. Сол такымга жакшы эле басууда. Жана айланып азыр каршылаштарын жазгыр өткөндүгүн көрдүк. Күч атаандашы артта, демек Рустам Тыналиев алдыда бирөө гана күтүүдө. Өз учурунда азыр Кара Бура командасынын оюнчулары тосуп алгандыгын көрдүк. Андан ары дагы да болсо жүрүш Жайыл командасынын аткаруусунда алардын чабуулу барган сайын кооптуу болуп бара жаткан чагы. Рустам Тыналиев дагы бир жолу айланып өтүүнүн айласын издейт. Өтө жакшы абалга чыгууда Рустам Тыналиев. Болгон өнөктөштөрүнөн жардам керек азыр. Жеңиш менен келишкен экен, 3-чү орунда Талас командасы келген. Мында Кара Бура ушул команда келди, 3-чү орунда келген. Кече күнү көрдүлөр кандай такымдарға оюн көрсөтүп, булар финалга чыга турган командалар ойнап. Рустам Тыналиев такымынан дагы да болсо улакты чыгара элек. Жана коргонууда эми гана бир аз Кара Бура командасынын оюнчулары көңүл жылыта баштады. Анткени менен Рустам Тыналиевден улакты тартып ала элек. Азыр улакты мыктылап такымга баскан соң бүгүн Рустам Тыналиев Бобул аттуу аргымак менен оюн өткөрүүдө. Жакшы. Эми гана Кара Бура командасынын оюнчулары Рустам Тыналиевден улакты тартып алууга аракеттенет. Тыналиев биринчисин жакшы жазгыра алды жана эки оюнчуну тең айланып өтүүгө жетишти. Эми такымдан чыгарып улакты өңөрүш керек, бирок ага үлгүргөн жок. Себеби артында атаандаштарынын оюнчусу бар болчу. Рустам Тыналиев балким азыр өткөрүп берүүнү жасайт Аскат Аскаровго. Жакшы. Рустам Тыналиев албетте чарчайт чагылга түштү, себеби 2-3 мүнөттөй убакытта 35 килограммдык жүктү өңөрүп жүрүү бул эбегейсиз чоң күчтү талап кылат. Азыр Аскат Аскаров солдон оң такымга улакты алмаштырды жана сүрмө топ Аскат Аскаров улакты кошо сыртка чыгарып жиберди. Демек аут. Эми жеке чыгуу эрөөлү катталат азыр. Жаштарды дене тарбияга чыңдоо тарбиялоо иретинде региондордо бұл ойындарды Окей, улак жерге ташталды, жеке чыгуу. Байкасаңыздар, атактуу Ахиллес азыр оюнда. Бирок бул жерде экинчи номердеги Кубаныч Султан уулу дагы жөнөкөй оюнчу эмес. Анткени менен Урмат Раушан уулу Ахиллес менен улакты оң такымга басууда. Эми чабыш керек. Өтө жакшы Урмат Раушан уулу жана жакшы чабуул бар. Урмат Раушан уулу Ахиллес менен бара жаткан чагы. Анткени менен өз учурунданы жакшы көзөмөлүнө алыша алды. Урмат дагы да болсо чабуулду токтото элек. Байкай туралы. Өз өнөктөшүнө өткөрүп берди. Наке Карпбек Эшиев. Атактуу
Каска Кайман аттуу улакчы, легендарлуу улакчылардын бири деп айтсак болот. Абдан тажрыйбалуу коргоочу позициясында оюн алып барып келет. Азыр өтө кыйчалы шабал Карпбек Эшиевке жана анын командалаштарына мүмкүнчүлүк берер эмес. Азырынча Жайыл командасынын оюнчулары улакты салууга, бирок экөөлөп азыр улакты салууга аракетин көрүшүшөт. Кара кийимчендердин коргонуусу бул жолу мактоого татырлык, себеби абдан бир жакшы чабуулду. Экөөлөп улакты салууга болгон аракетин атаандаштарынын текке кетирди. Андан кийин кайрадан жок, алмаштырып өткөрүп берген жок. Карпбек Эшиев балким жетишпеди, балким тобокелчиликке барбады айтор. Эшиев Карпбек өзү кайрадан жүрүштө өнүктүрүп барууда. Эки оюнчу ортодон мындай абалда албетте Жайыл командасынын тайгазанына кийинки улак ташталып калышы мүмкүн. Азырынча мынча сүрмө топ чоң бир тоскоолук жаратып жаткан. Ага карабастан эсеп сандары Карпбек Эшиевдин өнөктөшү менен бирге ыргыткан улагынан соң 4-2. 4-2 урматтуу мекендештер. Жайыл командасы алдыда, анткени менен кара бура акырындап оюнун баштагандай. Эми гана кызып алар жылып алды көрүнөт. Бирок Аскат Аскаров, Рустам Туналиев сыяктуу оюнчулары бар. Алардын атаандаштары дагы оңой жоо эмес экендигин көрдүк. Жакшы. Кайрадан кара бура командасынын оюнчусу улак теңип алды жана ылдам чабуулга баруунун аракетин издейт. Анткени менен өз учурунда Жайыл командасынын коргоочулар жаман эмес. Анткени менен эсеп сандары ушул жерде кыскарат. 4-3 урматтуу мекендештер. 4-3. Бул жолу Данияр Искендеров албетте Жакшылык Руслан уулу менен биргеликте улакты таштаган экен. Улак аутка чыгып кетти. Эсеп 4-3, эсеп сандары 4-3. Урматтуу мекендештер, укмуштуудай чоң тирешке ортоктош болуудабыз. Кайрадан жекеме-жеке чыгууда абдан бир таанымал улакчылар. Урмат Раушануулла Ахиллес менен Кара Бура командасынан чыкса, ал эми атаандаштарынан Кубаныч Султан уулунун алдындагы аргымагы балким бир аз Ахиллеске салыштырмалуу алсызыраактыр. Анткени менен ал Урмат Раушан уулунун катасын пайдалануудан кандайдыр бир пайда издеп көрөт. Биринчи жолу Урмат Раушан уулу эңүүгө жетишкен, бирок аны алып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болбоду. Урмат Раушан уулу биринчи, андан ары Кубаныч Султан уулу дагы жөн туруп калган жок өз учурунда. Эрөөл дагы да болсо уланууда урматтуу мекендештер. Ахиллес бул жолу каршылашын такыр жолоткон жок улакка. Урмат Раушан уулу акырындап такымды ачып улакты ага басуунун аракетинде. Бирок Кубаныч Султан уулу жакшы абалда азыр каршылашына улакты бербей жаткан чагы. Анткени менен өз учурунда жардамга барган Карпбек Эшиев бул жолу жакшы жазгы өтүү жана урматтуу мекендештер, Карпбек Эшиев кийинки чабуулду көздөй бара жаткан учуру. Кандай болот? Карпбек Эшиев өнөктөшү менен бирге тайгазанды көздөйчү деш керек атты азыр. Жана Эшиев Карпбек
Ой, абайла ойнош керек, абайлаш керек. Анткен менен кайрадан улак. Кара Бура командасынын оюнчуларында Жакшылык Руслан уулу мен жаңылбасам. Улак менен, Жакшылык Руслан уулу бир жолу каршылаштарын айланы өткөн соң, андан кийин аттын башын коюп жиберүүнүн айласын ойлоду. Жакшылык Руслан уулунун да алдында бош. Бирок улакты салууга ыңгайлуу позиция табылган жок. Анткени менен Жакшылык Руслан уулу дагы да болсо жүрүштүн өнүктүрүүдө. Бир айланса азыр ыңгайлуу абал жаралчудай. Бир айланса жакшы мүмкүнчүлүк бар Кара Бура командасына. Эсеп сандарын теңөөгө, бирок өз учурунда Жайыл командасынын оюнчулары ага блок кое алды. Жана каршылаштарына өздөрү каалагандай чабуулду өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Андан ары дагы да болсо жакшылык эми балким өнөктөштөрү менен бирге барыш керек. Карпбек Эшиев улакты карамагына алгандай көрүнгөн. Бирок өз учурунда Солтонов бул жерде жөн туруп калган жок. Байкай туралы. Эки капитандын улак үчүн эрөөлү. Эки биринчи номердеги оюнчулардын улак үчүн эрөөлү. Азырынча кайсы тарап мен оюмча ыңгайлуу абал. Карпбек Эшиевде ал такымга дээрлик улакты басып алган. Андан чыгаруу өтө кыйын. Себеби Эшиев Карпбектин такымы оңой нерсе эмес. Андан ары акырындап тагазанды көздөй жылжып барууда Кара Бура командасынын оюнчулары. Байкай туралы. Аз гана убакыт калды. Карпбек Эшиев өз жүрүшүн дагы да болсо өнүктүрүү менен алек. Эсеп сандары 4-3 урматтуу мекендештер. 30 секундадай убакыт калды. Жана урматтуу мекендештер, беттештин биринчи таймы жыйынтыкталды. Эсеп сандары азырынча 4-3 Жайыл командасы алдыда келүүдө. Анткени менен Кара Бура командасы жакшы күбө алып, экинчи бөлүккө жакшы маанайда чыгары белгилүү болуп калды. Эч кайда алыстабай туруңуздар, экинчи 20 мүнөттүк кызыктуу болот. Урматтуу оюн мекендештер, урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Биз экинчи таймды баштадык. Жайыл жана Кара Бура командаларынын ортосундагы беттеш. Азыр жерден биринчи жолу улакты эңип алган бул Кара Бура командасынын оюнчусу Данияр Искендеров. Бирок ага чыпчармашкан Аскат Аскаров аны дароо сыртка чыгарып жибергендигин көрдүк. Азыр жекеме-жеке чыгуу кайрадан урмат Раушан уулу Ахиллес менен Кара Бура командасынын намысын коргойт. Ал эми ага каршы Кубаныч Султан уулу атаандаш команданын катарынан чыгууда. Байкай туралы. Азырынча Ахиллес атаандашын таптакыр жанына жолотпой жаткан учуру. 4-3 эсеп сандары, урматтуу мекендештер. Биринчи тайм эки команда үчүн укмуштуудай жогорку ылдамдыкта өттү деп айта алам. Жайыл командасы 4-1 эсебинде алдыга чыгууга да жетишкен, бирок андан кийин атаандаштары эки улакты салууга үлгүрдү оюндун аягына чейин. Биринчи болуп Кубаныч Султан уулу азыр улакты эңип алууга аракеттенүүдө. Байкай туралы. Урмат Раушан уулу бирок ага дароо чыпчармашкандыгын көрүүдөбүз. Андан ары улак үчүн эрөөл. Дээрлик улакты азыр Жайыл командасынын эки оюнчусу
алып бараткандай көрүнгөн. Анткени менен өз учурунда каршылаш команданын оюнчулары дагы жакшы коргоно алды. Көк кийимчендер Кара Бура командасы экендигин эсиңиздерге салып өтөбүз. Азырынча алардын коргонуусу жаман эмес. Ал мезгилде эмне болду? Абайлаш керек, абайлаш керек. Азыр калыс кандайдыр бир чечим чыгарат көрүнөт, байкай туралы. Улак эч кандай оюн эрежеси бузулбаган тейде. Кара Бура командасында жана азыр кийинки чабуул мыкты өнүгүп бара жаткан учуру. Бактыяр Жабагиев жаңылбасам жана эсеп сандары 4-4. Жок, бул жолу Нуржан Мелисбек уулу болгон. Нуржан Мелисбек уулу эсеп сандарын теңей салды. Мына ошентип эсеп теңелди, урматтуу мекендештер. 3 улакты катарынан Кара Бура командасы сала алды. Эми алардын башкы максаты ушул демилгени улай алдыга чыгуу. Алдыга чыгуу. Канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк бар алардын алдыга чыгышына оюн жүрүшүндө көрө алдык. Чындыгында Жайыл командасы өздөрүнүн оюнун бир азга жоготуп коюшкандай. Эми бирок окуядан алдын али кетпей туралы. Кызыктын баары алдыда. Калыс башынан ышкырыгын жаңыртат. Ышкырык берилди жана урматтуу мекендештер, улак үчүн өрөөл башталды. Биринчи жолу улак теңип алууга Аскат Аскаров аракеттенген. Андан ары Жайыл командасынын оюнчулары улак менен байкай туралы. Бирок өз учурунда жетишүүдө азыр Кара Бура командасынын оюнчулары улакты тартып алууга. Анткени менен жүрүш азырынча кара кийимчендердин карамагында экендигин байкоодобуз. Улак Элдияр Тургунбековдун карамагында. Ага сөзсүз түрдө азыр өнөктөштөрүнөн жардам керек. Жакшы жазгыруу, андан ары дээрлик тайгазанга жеткен учурунда каршылаштары дагы бир жолу жакшы тоскоолук жарата алган. Андан ары улак тайгазанга ыргытылып жаткан чагы эмне болот? Окуя абдан кооптуу Кара Бура үчүн, Кара Бура командасы үчүн тагыраагы. Бирок жок. Бул жерде сүрмө топ азыр улакты сыртка чыгарып жибергендей. Аут. Урматтуу мекендештер, жекеме-жеке чыгуу эрөөлүнө ортоктош болобуз. Жекеме-жекеде азырынча Урмат Раушан уулу Ахиллес менен атаандашына таптакыр мүмкүнчүлүк бербей жаткан чагы. Биз Урмат Раушан уулу жана Кубаныч Султан уулунун ортосундагы эрөөлгө кайрадан ортоктош болобуз. Бирок бул жолу мына Кубаныч биринчи жолу аракетке барды. Калыс башынан. Башынан ортого улакчылар салгандыгын көрдүк. Урмат Раушан уулу көк кийимчен Кара Бура командасынын оюнчусу. Ага каршы Кубаныч Султан уулу Жайыл командасынан байкай туралы. Жакшы коргонууда. Кубаныч Султан уулу Ахиллес албетте жекеме-жеке чыгууда өтө күчтүү. Ат Кыргызстандагы эң мыкты аттардын бири, ат деп айтсак дагы болот. Эң күчтүү ат деп дагы белгилесек жаңылган болбойбуз. Жана Ахиллес акырындап каршылашын ортого жолотпой жаткан учуру. Урмат Раушан уулу улакты дээрлик эңип алууда, такымга да басууга үлгүрдү. Жана азыр аттын башын коюп жибериш керек. Бирок өз учурунда Жайыл командасынын оюнчулары дагы
коргонууга жетишип барганда энткен менен ачык аймактар бар. Кара Бура командасы азыр жакшы чабуул жасоого даяр. Жакшылык Руслан уулу улак менен балким бир айланып күйлөнүп андан кийин улакты дагы такымга бекем басып андан кийин гана чабуулду көздөй чыгуунун айласын издейт. Азыр жакшылык карай туралы. Рустам Тыналиев алдын торогонго аракеттенди. Тыналиев азыр улакка да жеткендигин көрдүк. Сүрмө топ. Бул жерде аут болот өңдөнөт, урматтуу мекендештер. Ооба. Жакшы. Коргоочу эмес экендигине карабастан Рустам Тыналиев бул жолу коргонууда жардамга келди. Эми жеке чыгуу Жайыл командасы коргонуп жаткан Тайгазандын алдында болот. Кубаныч Султан уулу биринчи болуп улакты эңип алды, урматтуу мекендештер. Такымга дагы басты, андан ары Урмат Раушан уулу дароо жабышканга аракеттенген, бирок азырынча улак Жайыл командасынын оюнчусунда жана ал бош. Байкай туралы Кубаныч Султан уулу качууга аракеттенүүдө, бирок анткен менен өз учурунда каршылаштары да мыкты коргоно алды. Эмне болду азыр? Эмне окуя болду? Азыр калыстарга эмне жаккан жок? Эмне үчүн токтотту? Бизге түшүнүксүз. Судьяны окула болду. Бирок жактан. Акыл түшүндү. Азырынча түшүнүксүз абал пайда болууда, урматтуу мекендештер. 5-чи оюнчу талаага кирип кетти деген ойду билдирген Каптал калысы. Судьяны окула болду. Эмне деп атат? Анан бизге түшүрүп бар. 5-чи оюнчу оюнга кирип кетти деген чечимди чыгарууда. Жана калыс эреже боюнча бир оюнчуну кара мамыга жөнөтүш керек. Ооба. Бир оюнчуну азыр жаза мамыга 2 мүнөткө оюндан четтетүүдө. Балким ат баш бербей талаага чыгып кеткен чыгар. Эреже деген эреже, урматтуу мекендештер. Эмне болгон учурда да эрежеге баш ийүү зарыл. Болбосо анда спорттун шааниси же болбосо көркү кетип калышы толук мүмкүн. Эреже менен гана спорт ар качан бийик болгон, улук болгон, урматтуу мекендештер, бардыгына кызык болгон. Андыктан ортодогу калыстын чечиминен биз кача албайбыз. Жана Кара Бура командасынын оюнчулары азыр бир оюнчуга аз. 5 оюнчу мемлекеттен өзүнүн эрежесинде бир оюнчу ашык болуп калганда оюн жүрүштү. Кечээден айтылып аткан, сүйлөшүп аткан. Болду, убакытта чөйбөдү, убактынан өтүп атпайбы? Убакыт өтүүдө чындыгында. Болду, карпет менен эле болду. Негизинен капитандан башка оюнчу калыска барбаш керек, сүйлөш керек. Бул нерсе эми жалпы чоң спортто, ушул командалык спорт түрлөрүндө жакшы белгилүү. Капитандан башка эч ким калыска барууга укугу жок. Ал менен кандайдыр бир абалды талашууга таптакыр укугу жок. Азыр эми Кара Бура командасынын оюнчулары бирөөг аз, атаандаштары көбүрөөк. Ошол мүмкүнчүлүктөн алар колдонууга аракетин көрүшөт. Байкай туралы. Калыстын белгиси берилди жана
Эмне алды? Калыстын ышкырыгы. Жаңыруу да. Кайра башынан. Мынакей азыр кайрадан бошонуп чыгууда Жайыл командасынын оюнчусу байкай туралы канчалык деңгээлде мыкты чабуул уюштура алат. Кубаныч Султан уулу чабуулда. Бул ирет эки оюнчуну бир оюнчу гана кармап кое алды Кара Буура командасынан коргонууда. Бирок анткени менен чабуул токтой элек, урматтуу мекендештер. Чабуул дагы болсо Жайыл командасынын аткаруусунда. Тагазанга жылжып жакындап барууда азыр Кубаныч Султан уулу бир айланды. Өз өнөктөштөрүнөн жардам сурашы керек азыр Кубаныч Султан уулу. Кайда? Аттын башын коюп жиберген оң болуп турат азыр өнөктөшүнө, Кубаныч Султан уулунун өнөктөшүнө. Жана калыс эмне деп чечим чыгарууда түшүнүксүз. Атаандашынын тизгинин дагы кармады көрүнөт азыр Кара Буура командасынын оюнчулары. Ал бизге даана көрүнгөн жок, бирок калыс эмнегедир бир нерсени түшүндүрүүгө аракеттенген. Андан ары Кубаныч Султан уулу улакты таштайт жана эсеп сандары 5-4. Урматтуу мекендештер, мына Жайыл командасы оюнчуларындагы үстөмдүктү колдонушту жана алдыга чыгышкан чагы. Эми кайрадан оюнчулардын саны теңелет. 4-4. Бир оюнчу көп болгон учурда албетте көк бөрүдө бул чоң бир үстөмдүк пайда болорун жакшы билебиз. Тек гана көк бөрдө эмес, кайсы гана спорттук оюнда болбосун командалык жаатта. Футболдо дагы ошол, баскетболдо, андан башка спорттун түрлөрүндө. Азыр жерден улакты эңип алууга командалар аракеттенүүдө, бирок мындай башаламадыктан улакты эңип кетүү өтө кыйынчылыкты туудурары белгилүү. Жерден улакты Кара Буура командасынын оюнчусу эңгендей көрүнгөн, бирок кимде? Кара Буура командасынын оюнчусунда, урматтуу мекендештер. Жана кийинки чабуул байкай туралы Бактияр Жабагиев. Жок, кечиресиздер, бул Данияр Искендеров 8-катар саны менен оюн алып барууда. Данияр Искендеров өнөктөшү Бактияр Жабагиевке өткөрүп берди улакты. Эми Бактияр Жабагиев ачык аймактарды издөөсү кажет. Эсеп сандарын теңөө азыр Кара Буура командасы үчүн укмуштуудай маанилүү. Себеби психологиялык жактан алар ылдам эсеп сандарын теңей турган болсо, анда командадагы оюндун жүрүшү кайрадан өз нугуна келмек. Азыр байкай туралы жакшы коргонууну кара кийимчендер көрсөтүүдө. Жана сүрмө топ акырындап талай чейинин кесип өтөгө жакын барууда. Анткени менен чыга элек али. Кайрадан Бактияр Жабагиев чабуулда жана урматтуу мекендештер коргонууда. Жайыл командасынын оюнчулары өз учурунда жетишип бара алды. Бактияр Жабагиев бирок жүрүштү токтотто элек, эми гана ачык калган жана эсеп сандары өзгөрдү, урматтуу мекендештер. Эсеп сандары өзгөрдү жана 5-5. Жайыл командасынын коргонуусу чындыгында бош калтырды. Мен сөзүмдү оңдоп кетейин, урматтуу мекендештер. Азыр гана улакты салган ого. Бактияр Жабагиев болду ак тилек менен. Улак азыр кайрадан өз шекитине ташталат.
Есеп 5-5. Качан күчтөрү жагынан бири-бирине тең келген командалар ойногондо булактар аз салынат. Бирок бүгүнкү беттеште андай эмес. Рустам Туналиев биринчи жолу аракетин жасаган. Андан ары Кара Бура командасынын оюнчусу жок. Бул жерде Жайыл командасынын оюнчусу улагты эңип алууга жетишкен экен. Өз учурунда коргонууда Талас облусунун командасы жаман эмес азырынча. Бирок Адам Курамаев өз өнөктөшү Аскат Аскаровго улакты өткөрүп берүүгө жетишкендей. Сүрмө топ али чыгара элек. Аскат Аскаров мынакей бошонуп чыгууда жана Чабуулду көздөй жөнөйт. Жок, абайлаш керек. Жана эми Чабуул тескери багытка бара жаткан, бирок аут. Аскат Аскаровдун ден соолугу кыйындап калды, урматтуу мекендештер. Аскат Аскаровго албетте биз ден соолук каалайбыз. Мына ошентип Жайыл командасы бир Чабуулдагы лидеринен ажырап калды. Эми жеке чыгуу Кубаныч Султан уулу кайрадан Урмат Раушан уулуна каршы. Урмат улакты эңип алууга жетишүүдө биринчи болуп. Тегерек чүйүндөн чыкмайынча башка оюнчулар аралаша албайт бул өрөөлгө. Көкбөрүнүн алтын эрежеси. Кубаныч Султан уулу бирок аракети жаман эмес. Бул жолу жакшы кармай албагандай. Андан ары жакшы өткөрүп берүү. Жакшылык Руслан уулу эми Чабуулга көздөй жөнөдү, урматтуу мекендештер. Азыр Кара Бура командасынын оюнчусу укмуштуудай жакшы мүмкүнчүлүккө ээ жана эсеп сандары өзгөрүшү мүмкүн. Жок, жетишкен жок. Жетишпеди. Жена улак жерде, урматтуу мекендештер. Ким биринчи болуп эңип алса, ошол команданын өкүлү Чабуулга барат. Азыр алыстан карасак, бул Карипбек Эшиев. Жана Карипбек Эшиев жекеме-жекеге улакты таштап берет. Жана өрөөл дал ушундай абалда башталат. Жок, экинчи бөлүк жыйынтыкталууда, урматтуу мекендештер. Экинчи бөлүк соңуна чыкты. Эсеп сандары 5-5. Үчүнчү тайм баарыбыз үчүн эң кызыктуу көзүрмөндөрдү тартуулайт. Андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу мекендештер, биз кайрадан Аккула ат майданындабыз. Жана Көкбөрү боюнча Чүй Талас ынтымагы мелдеши. Азырынча эсеп сандары 5-0. Кара Бура командасы Чабуулга барат. Азыр Жакшылык Руслан уулу улак менен өздөрүнүн тайгазанын бир жолу айланып өткөндөн кийин 33 килограмм 300 грамм. Жакшы. Жакшылык Руслан уулу атаандаштарын жазгырып өтүүгө жетишти жана аттында ылдамдыгы жогорку деңгээлде. Эки команда тең укмуштуудай бир кызыктуу оюнду уюштурууда, жеңишке эки жаат тең татыктуу экендигин көрсөтүүдө. Азыр Чабуулда Кара Бура командасы Жакшылык Руслан уулу улак менен жана эмне болот? Коргонууда жаман эмес азырынча каршылаштары. Жана жармашып таптакыр каршылаштарына улакты бербей жаткан учуру. Бирок эң башкысы улак менен дагы да болсо көк кийимчен Кара Бура командасынын оюнчусу байкай туралы.
Бул жолу мынакей 11 номердеги оюнчу Кара Буура командасынын оюнчусу Улак менен жана жакшы ыңгайлуу абалга барды. Ыңгайлуу абал бар, эсеп сандары өзгөрдү урматтуу мекендештер. Эсеп 5-6. 5-6 Нуржан Мелисбек уулу экинчи улагын таштады бүгүнкү беттештеги. Кара Буура командасы алдыга чыкты. 4-1 эсебинде артта келе жаткан Кара Буура мына 6-5 эсебинде алдыга чыгышы бул албетте ал команданын жеңишке болгон мүмкүнчүлүгүн арттыра койду десек болчудай. Ошол эле учурда Жайыл командасынын мыкты булакчыларынын бири Аскат Аскаровдагы жаракатына байланыштуу оюнду уланта албай калгандыгын белгилеп коюшубуз керек. Азыр кайрадан жерден улакты иңип алуу мүмкүнчүлүгү атаандаштарында болду. Бир жолу айланууга жетишүүдө жана ылдамдыктагы жетиштүү азыр Кара Буура командасында байкай туралы, бирок али эч нерсе боло элек, себеби алдыда коргонууда каршылаштары жетиштүү санда. Жайыл командасынан Рустам Туналиев улакты тартып алууга аракеттенген, бирок ага жетишпеди. Жүрүш көк кийимчендердин карамагында уланууда. 3-чү тайм урматтуу мекендештер, эсеп сандары 6-5. Талас облусунан келген Кара Буура командасы алдыда. Бул биринчи жарым финалдык беттеш. Эгерде бул оюнда командалардан дал ушул Кара Буура жеңишке жетише турган болсо, анда финалда эки таластык команда ойноорун белгилеп коюшубуз керек. Бир ай мурун ошол таласта өткөн ушул мелдештин биринчи бөлүгүндө Чүй облусунун командалары ийгиликтүү болуп чыкса, бул жолу эми Талас облусунун командалары ийгиликтүү болуп калышы мүмкүн. Азыр Рустам Туналиев улакты атаандашынан тартып алды жана байкай туралы. Өтө жакшы Рустам Туналиев бир каршылашынан өтө алды. Андан ары улак анын такымында бекен. Бирок өз учурунда сүрмө топ азыр Рустам Туналиевти сыртка чыгарып жибериши мүмкүн. Рустам Туналиев акырындап тайгазанга жакындап барууда. Бирок Туналиев Рустам мүмкүнчүлүк берер эмес азыр каршылаштарына. Ошол эле мезгилде Кара Буура командасынын оюнчулары дагы жакшы коргонуп жаткандыгын унутпашыбыз керек. Карпбек Эшиев улакка чып жармашып улакты өзү каалагандай абалга алып барууга мүмкүнчүлүк бербей жаткан чагы. Азыр Рустам Туналиевке ага карабастан 10 номердеги Жайыл командасынын оюнчусу Тайгазандын жанында. Бул чабуул эми кандай жыйынтыктар болду экен? Ал нерсе биз үчүн абдан кызыктуу. Эсеп 6-5. Ал мезгилде Рустам Туналиев акырындап бошонуп чыгып бара жаткандай. Жок, бош эмес. Дароо алдынан каршылаштар чыга алды. Эми бош. Жок, кайрадан коргонуу жаман эмес. Рустам Туналиев өз өнөктөштөрүнөн мынакей жардам күтүүдө. Дагы да болсо Туналиев улакты өзүнүн карамагынан чыгарар эмес. Эми өнөктөшүнө өткөрүп берди жана урматтуу мекендештер, эсеп сандары өзгөрө ушул жерде. Абдан бир кызыктуу учур. 3-чү таймдагы эң бир кызыктуу учурлардын бири. Эгерде Жайыл командасы эсеп сандарын теңесе, оюндун мүнөзү дагы курчуй түшмөк. Жакшы жана эсеп сандары өзгөрө элек, эми өзгөрдү урматтуу мекендештер. Мынакей караңыздарчы, түшүп калган улакты Кубан Султан уулу кайрадан алып аны Тайгазанга салды. Жакшы эле коргонгондой көрүнгөн Кара Буура командасы, бирок ал нерсени түшүнгөн Кубан Султан уулу дароо абалды оңдоп кетүүгө жетишти. Азамат, эсеп 6-6. Оюндун мүнөзү дагы бир тепкичке курчуй түшкөн чагы.
азырынча айта албайбыз кайсы команда жеңишке жетишет. Бирок акыркы оюнун карап көрө турган болсок, мына эки команданын тең абалы бирдей нукта өтүүдө. Биринчи улакты кайрадан Рустам Туналиев эңип алды жана алды ачык. Улаканын алдында жана эсеп сандары өзгөрө элек, урматтуу мекендештер. Ай, Рустам Туналиев кандай гана мыкты мүмкүнчүлүккө ээ болгон, анын ыргыткан улагына андан кийин артынан барып түртүп кое турган жарым килограммдык күч болгон жок. Андан ары эми Чабуулда Кара Бура командасы Нуржан Мелис уулу жакшы талаш улак үчүн жана сүрмө топ. Бул ирет улакты анын ээси менен кошо сыртка чыгарып жиберди. Бирок буга чейинки абалда Рустам Туналиев өз командасын алдыга алып чыгууга укмуштуу да чоң мүмкүнчүлүк алган эле. Жекеме жеке чыгуу Кубаныч Султан уулу, Урмат Раушан уулу. Эки команданын өкүлү. Аке азыр ортодо. Жакшы Кубаныч Султан уулу. Аты бир аз алсыз экендигине карабастан ал бүт аракетин көрүүдө азыр Урмат Раушан уулунан улакты тартып алууга. Бирок Ахиллес, албетте ал Ахиллес эмне болгон учурда дагы анын мыкты экендигин биз тана албайбыз. Танууга акыбыз дагы жок. Шартыбыз дагы жок. Далилибиз дагы жок, урматтуу мекендештер. Азыр дагы да болсо Ахиллес каршылашын жөөлөп, мынакей өз ээсине жакшы мүмкүнчүлүк түзүүдө, бирок Кубаныч Султан уулу каршылашына мүмкүнчүлүк бербей жаткан чагы азыр улакты такымга басууга. Бирок анткени менен басууда азыр Урмат Раушан уулу акырындап такымга жакындап келүүдө улак. Жакшы Урмат Раушан уулу. Улак такымда демек Чабуулга чыкса болот. Азыр өз өнөктөштөрүнө өткөрүп бериши дагы мүмкүн. Урмат Раушан уулу Карпбек Эшиевке өткөрүп берди жана аут. Жок, аут боло элек, урматтуу мекендештер. Карпбек Эшиев улак менен аут болгон эмес. Оюнду улантууда калыс эч кандай ауттун бар экендигин айткан жок. Андан кийин Карпбек Эшиев албетте өздөрүнүн тайгазанынын жанынан кийинки Чабуулдун айласын издеп жаткан чагы. Урматтуу көрөрмандар, силер мешат бербеңерчи, өзү студияларда. Жакшы. Кубаныч Султан уулу жакшы эле улакты эңип алайын деди эле, бирок өзү ооп түшүп калды жеринен. Ал мезгилде коргонуу жаман эмес азырынча. Бир оюнчу алмашууга кетти Кара Бура командасынан. Сүрмө топ акырындап аутка бара жаткандай. Бизге алыстан өтө жакшы болор эмес. Жакшы көрүнгөн жок кимде улак. Бирок Карпбек Эшиевде чамамда. Карпбек Эшиев дагы да болсо улакты колунан чыгара элек. Эми Чабуулга чыкса да болот. Бирок дароо эле каршылаштар аны тосуп чыкты. Андан кийин Эшиев Карпбек уландуу түрдө улакка ээ болууда. Эми өз командасынын Чабуулун көздөй барса болчудай. Кимде улак? Чоң талашта, урматтуу мекендештер, жана Карпбек Эшиев кулап түшкөндүгүн дагы көрдүк. Эмне болду? Ортодогу калыс эмне үчүн ышкырыгын жаңыртты?
Бар тең жайында болсо оюнду улантууга мүмкүнчүлүк бар. Улакты акырындап Рустам Туналиев жаңылбасам меңип алууда. Такымга баса элек Рустам Туналиев эми гана басты, бирок ауттан абайлаш керек. Ауттан абайлаш керек. 3 атаандашы жок. Жана чабуулга барса болот. Рустам Туналиев алды бош, урматтуу мекендештер. Буга чейин ушундай мүмкүнчүлүктү текке кетирип алган болчу Рустам Туналиев. Бул жолучу жок. Жок, урматтуу мекендештер, бул жолу дагы Рустам Туналиев мүмкүнчүлүктү колдоно албады. Эми чабуул тескери багытка, тескери багытка. Кара Бура командасы чабуулда. Рустам Туналиев бүгүн эмнегедир өзүндө эместей. Себеби эки дээрлик жекеме-жеке чыгууну пайдалана албады. Дээрлик бош калган Тайгазанга улак сала албады десек да болот. Балким Рустам Туналиевке анын алдындагы аргымагы дал келбей жаткандай. Улак үчүн эрөл кимде? Жерде. Улак жерде, урматтуу мекендештер, бирок аны Рустам уулу Жакшылык эңип алгандай көрүнгөн. Анткени менен Жайыл командасынын оюнчуларында дагы бүгүнкү беттешти утуп алууга болгон каалоо өтө күч экендигин ушул жерден байкоодобуз. Чамамда Жайыл командасынын оюнчуларында улак. Жайыл командасынын оюнчусунда азыр акырындап бошонуп чыгууга аракеттенет жана бош. Бош, урматтуу мекендештер, кийинки чабуулга укмуштуудай бир жогорку ылдамдыкта чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Кубаныч Султан уулуна ылдамдык жетишпей калды. Бирок өнөктөштүн жардамы бар. Рустам, кечиресиздер. Бул жерде Кубаныч Султан уулу кандай айлата алат эми ушул жерде каршылаштарынын бул сүрмө тобунан кутулуп чыгууга. Сүрмө топ өз ишин аткарды жана сыртка чыгарып жибергендигин дагы көрдүк. Урматтуу мекендештер, жыйынтыгында калыстар тобу бир чечимге келишти жана буга чейин Жайыл командасынан 5 оюнчу талаага чыгып кеткендигине байланыштуу азыр булит орун алат. Жаза иретинде байкасак, Кара Бура командасынан азыр Нуржан Мелисбек уулу негизинен буга чейин булитти аткарууга даярданып жаткан. Өзү өнөктөшүнөн эми гана улакты өткөрүп алууда. Нуржан Мелисбек уулу аны Рустам Туналиев куйт. Байкай туралы. Канчалык деңгээлде мыкты болот, калсын ышкырыгы жок эле. Нуржан Мелисбек уулу жана Рустам Туналиев. Кимдин багы жанат? Эгерде Кара Бура командасы азыр улакты сала турган болсо, анда алар алдыга чыгаарында белгилеп коюшубуз керек. Мынакей Нуржан Мелисбек уулу укмуштуудай чоң ылдамдык менен бара жаткан чагы. Рустам Туналиев жетишеби же жокпу? Жетишкен жок, урматтуу мекендештер, эсеп сандары өзгөрдү. 7-6 Кара Бура командасы алдыга чыккан чагы. Чындыгында бул жолу Нуржан Мелисбек уулу эч кандай катага жол бербеди жана бир упай артыкчылыгында анын командасы, Кара Бура курама командасы алдыга чыккан кези. Эми оюндун кызыгы артары белгилүү. Бир команда бир гана улак айырмасында артта келүүдө. Азыр Аскат Аскаров дагы өзүнүн жаракатына карабастан кайрадан оюнга чыккандыгын айтып өтөлү. Оюндун бүтөрүнө чейин кеминде азыр 7 мүнөттөй убакыт бар. Жерден улак теңип алууга Кара Бура командасынын оюнчусу жетишүүдө, байкай туралы, бирок кийин тартып алды. Аскат Аскаров бул жолу тартып алган экен, бирок андан дагы өз учурунда Жакшылык Руслан уулу тартып алууга жетишкендигин көрдүк. Андан ары чоң бир талаш Кара Бура командасынын оюнчусу улак менен
Кара бура экинчи болуп дагы бир жолу чабуулга барышы мүмкүн, урматтуу мекендештер. Укмуштуудай чоң ылдамдыктагы оюн жүрүп жаткан чагы. Жана Жакшылык Руслан уулу азыр улакты өз карамагына алган чагы. Балким ал жанындагы өнөктөшү Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп бериши дагы мүмкүн. 4-4 эч кандай оюндан четтетүү болгон жок, болгону анын ордуна булит орун алгандыгын дагы көрдүк. Азыр Жакшылык Руслан уулу жана ага чып жармашкан бул Рустам Туналиев. Бирок Жакшылык Руслан уулу улакты карамагынан дагы да болсо чыгара элек. Эрөл жогорку деңгээлде уланып жаткан чагы дагы да болсо Кара бура командасынын оюнчуларында улак Нуржан Мелисбек уулу улакты алгандыгын көрдүк. Андан ары эсеп сандары өзгөрдү жана 8-6 урматтуу мекендештер. Нуржан Мелисбек уулу Кара бура командасын ишенимдүү түрдө алдыга алып чыгууда. Мынакей чыныгы оюн, чыныгы өрктүүлүк урматтуу мекендештер. Эми кыска убакыттын ичинде Жайыл командасына 2 улакты алуу керек болот. Биринчи болуп жетпей калды улакка бул жолу Кара бура оюнчулары. Андан кийин Нуржан Мелисбек уулу убакытты бир четти чоюуда, экинчи чети улакты сыртка чыгарып жибергендигин дагы көрдүк. Шашпа! Мына Жайыл командасынын оюнчулары эми гана убакыттан утуунун аракетин көрүшүүдө. Азыр мынакей жерден улак теңип алууга Султан уулу Кубаныч аракетин көргөн. Ага каршы урмат Раушан уулу байкай туралы Ахиллес менен. Албетте Ахиллес азыр бул жерде дагы убакыттан утуунун айласын көрөт. Чоң Эрөл Азамат Раушан уулу азырынча Ахиллести өтө туура колдонууда. Жана бир мүнөт убакыт өткөндүгүнө байланыштуу кийинки оюнчулардын чыккандыгын көрдүк. Курама команданын оюнчулары чыгышкан бул жолу. Нуржан Мелисбек уулу акырындап улакты кайрадан сыртка чыгарууда. Убакыт канча убакыт? Азыр жекеме-жеке чыгуу орун алат ортодо. Урмат Раушан уулу жана ага каршы Кубаныч Султан уулу. Кубаныч Султан уулу улакка жеткендигин көрдүк, бирок өз учурунда Урмат Раушан уулуна ыңгайлуу абал жаралды улакты тартып алууга. Кимде азыр улак даана көрүнөр эмес бизге, бирок Урмат Раушан уулу тартып алгандыгын дагы көрүп отурабыз. Эңгени Султан Кубаныч уулу болчу, бирок аны тартып алган бул жолу Урмат Раушан уулу болду. Андан ары улакты кайрадан Нуржан Мелисбек уулу сыртка чыгаруунун айласын издөөдө. Жана аут. Кийинки аут убакыт барган сайын өтүп барууда. Урматтуу көргөндөр, мындан кийин Манас району менен Талас району дайындалып тургула. Жекеме-жеке чыгуу. Урмат Раушан уулу ага каршы Султан Кубанычбек уулу байкай туралы. Макей Ахиллес бул жолу өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөттү. Кубаныч Султан уулу мүмкүн болушунча аракетин көрүүдө азырынча, бирок Урмат Раушан уулу Ахиллес менен жакшы бир коргонуп жаткандыгын байкай алдык. Убакыт барган сайын өтүүдө бул Кара бура командасынын жеңишине жакындап бара жатат дегенди түшүндүрөт. Урмат жана Кубаныч
Кубаныч Султан уулу жок. Бул жолу ала алган жок. Андан ары Рустам Тыналиев жерден убакты эң алууда. Бирок ага бул жолу чүп жармашкан Нуржан Мелисбек уулу убакты тартып алгандыгын да көрдүк. Эми чабуул кайрадан Кара Бура командасынын аткаруусунда. Абайлаш керек. Жерден улак тең алган Аскар уулу байкай туралы канчалык деңгээлде бул жолу. Ахиллестин ылдамдыгы же Аскар уулу эсеп сандарын дагы жол кыскартабы жок. Ылдамдык менен барган оюнчу бул жолу сүрмө топтун натыйжасында сыртка чыгып кеткендигин дагы көрдүк. Эми кайрадан жеке орун алат. Укмуштуудай кызык беттеш орун алып жаткан чагы. 30 секунда убакыт калган экен беттештин жыйынтыкталышына чейин. Бул аралыкта эми Ахиллес албетте атаандашын кармап коюуга кудурети жетет. Урматтуу мекендештер, акырындап бул көп убакытка созулган беттешти корутундулай турган убакыт келип жетти. Албетте эки команданын тең оюн укмуштуудай жогорку деңгээлде болгондугун көрдүк. Жана татыктуу түрдө Кара Бура командасы 8-6 эсебинде бул беттешти жеңип алды. Эч кимдин күнөөсү жок. Калыстардын дагы, оюнчулардын дагы бул татыктуу жеңиш болду. Урматтуу мекендештер, биз албетте Кара Бура командасынын бул жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана алар Чүй талас ынтымагы республикалык мелдешинин финалына жолдомо алды. Ал эми Жайыл району ушун менен мелдештин финалына чыкпайт. Бирок алар коло байге үчүн 3-чү орун үчүн оюн өткөрүү укугу бар экендигин белгилеп коюшубуз керек.